Саламатсыздарбы, эфирде күн тартиби программасы. Депутаттар жерлерде эл менен жолугушууда алардын көйгөйлөрүн угуп көңүлүнө түйүп келет. Мына ошол проблемалар бүгүн ар кандай маселелер саатында козголуп, аткаруу бийлигинин астына коюлду. Ошондой эле коомчулуктагы эң көйгөйлүү маселелерге депутаттар көңүлүн бурушту. Мына ар кандай маселелер саатында сиз Ош-Исфана жолунун курулушуна тынчсызданууңузду билдирип кеттиңиз. Эмне бул жолдун курулушу создугуп атабы? Жагдай кандай болду? Эми азыр Ош-Исфана жолундагы 27 километрден ошол Ноокат районунун Зулпиев айыл өкмөтүнөн баштап караван Баткен областынын Кызылка шаарына чейин, караван айылына чейин акча каражат толук чечилген да. Ошол каравандан Көкталага чейин 33 километр акча каражатта чечилген. Бул жерде жумуш башталды эми Көкталаданчы. Бирок ошол курулуш менен бүгүнкү күндө расписаниясы кичине кечеңдеп атат да. Өткөндө жол министрлигинен биз ушул маселе боюнча сураганда 18-жылы баштайбыз деген. Эми бизде ошол кооптонуу бар, ушул 18-жылы башталса экен. Күн жылаганда ушул март айларынан баштап калса жакшы болот да. Бул жол өзү негизи 2 жыл 3 жыл курула турган узун жол болуп калып атат да. Ошондуктан ошол тынчсыздануу жөнүндө биз азыр маселени көтөрдүк. Мына мурдараак бул адабият деген адабият менен элди тарбиялап, бул адабиятта чоң идеология жатчу да. Бүгүнкү күндө сиз адабияттын акыбалына аябай тынчсызданууңузду билдирип атасыз. Кандай баа берет элеңиз эми? Улуу залкарлардын эскерүү болуп атканда эч ким басып келбеди деп атасыз. Бул маңкурттук. Чыңгыз айтып атып, өзү жанагы чыгармалардан жазып кетпеди эле. Маңкурт ким экенин, кайсы жолго баратканыбызды, ушулардын баардыгын анализдеп, азыркы аалам менен адамдын, заман менен закымдын айкалышын жазып кеткен да. Мына ушул Чыңгыздын чыгармаларын окуган кыргыз бул ошол Чыңгыз жөнүндө чындыкты билбеген кыргыз да. Былтыр мен ушул жерден депутат болуп келгенде айттым эле, эмне үчүн Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү өкмөттүк деңгээлде белгилемей калды депчи. Мына ошол быйыл кандай таасир берди экенде, быйыл дагы ошол Чыңгыз Айтматовдун төрөлгөн күнү Ата бейитке атайлап бардым, таң эрте барып саат 8ден 10га чейин отурдум. Академик Акматалиев барды, анан ак барыш кылып баштаган акын жазуучулар барды. Ошолор да кейишти. Ушу бийликтен бир өкүл келип койсо болмок, ушу бир адам басып келбегени кандай, бизден деле башка кесиптик майрамдар бар, маселен студенттердин күнү бар, башкалардын күнү бар, куруучулардын күнү бар, юристтердин күнү бар. Мына ошол жактарга барат да, жазуучуларга басып келбегени бул бүгүнкү кыргыз бийлигинин маданият колгоо мамилеси деп айткан сөз мага ушунчалык ачуу тийди. Ошо мен деле ошо бийликтин өкүлү катары дегеним ошол андан кийин жазуучулар союзунун саат 3-тө чоң салтанаттуу жыйын филармонияда өттү. Жок деген ушул өкмөттүн вице-премьер-министри башып жылуу сөзүн айтып, урмат сый көргөзүп, чай берип койсо, бул жакшы болбойт беле, аларга да дем бермек да. Бирок бир да киши басып барган жок. Бирок кечинде өкмөт башчы баш болуп, бардыгы Саманчын жолу пьесасына барышканын көрдүм да. Бирок кечинде ушу колу бошоп алган министр депутаттардын бардыгын ошол эле биздин жанагы Самара Кариман тоюнан көрдүм да. Мына ушуга аябай жаным кейиптирип, анан ушул ачык чындыкты айтканга мажбур болдум. Бир эле мигранттын окуясын айттыңыз да. Ал эми Россияда өзүңүз билгендей миллиондой биз мекендештерибиз жүрөт. Кандай чаралар көрүлөт? Эч ким буга көңүл бурбай атат мигранттардын абалына. Ар бир мамлекет, ар бир өзүнүн жаранын кайсы жерде болбосун коргоп, колдоп келет да. Ошондуктан азыр мен айтып кеткен ушу аял киши жараныбызды машина пешеходныйдан тебелеп кеткен дагы эч кандай булар даже ошол жердеги машинанын номери дагы айтылса дагы, башка кылса дагы эч ким бир жоопко тартылган жок да. Эң өкүнүчтүүсү ушул болуп атат. Ал жерде консулда иштеп аткандар эмне иш кылып отурушат? Ушу посольство менен консулдагылар негизи мен өзүм мигрант болуп, мен дагы бир 9 жыл жүргөм өзүм Москвадачы. Булар эч бир, мен ачык эле айтайын, посольство менен ушул жердегилер эч бир мындай биздин жарандарга бир жакшы, бир жардам берейин деген ою да жок. Баары эле жабылып алган, отурат, ал жака кириш кыйын. Эң жакшысы азыр миграция кызматы ачылды. Мына ушулар бир жакшы бир кызматты баштады. Бирок булардын штаты дагы аз, өтө аз. Наоборот, ушуларды биз көбөйтүп берсек, биздин жарандарга канча деген жарандарыбыздын акчасын алдап кеткен акчасын кайтарып берди, канча дегенде жардам берип келе атат да. Биз ушул штатын көбөйтүп, посольство менен ушу консулствону биз бир мындай буларга чара көрүшүбүз керек болуп турат да. Силер саатында көтөрбөдүңүзбү зордук, зомбулук маселесинчи? Бул коомчулугубузда аябай эле көйгөйлүү маселе болуп баратат. Сиздер аябай көп жол көтөрдүңүздөр. Эми кандай болот эми? Ушинтип эле кете береби? Кечээ эле соц тармактагы маалыматты угуп эсиме болуп калды. Бир жаш кыз
өспүрүм кыз мектептин окуучусу төрөптүр. Бул тилекке каршы биздин коомубузда чоң бир маселе бар да. Үй бүлө институту кыйрап, менимче, ушул баягы миграция, ички миграция, тышкы миграция маселелери. Анын ичинде ушул биздин коомдогу адеп маселеси да, ушул баягы ар бир үй бүлөдөгү мондай бир маданият, атанын орду, апанын орду, бир туугандын орду деген ушул үй бүлө маселесинде чоң маселе бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр өкмөт дагы баягы жок дегенде 10 жылдык программаны ушу үй бүлө институту колдоо, баланын укуктары колдоо деген бир чоң программаны иштеп чыгыш керек. Ал бир эле жылда бир мондай бир иш чара болуп өтүп кетпей, бир мондай системдүү колдоо болуш керек. Мына кышка даярдык боюнча өкмөт биз жакшы эле даярдыктабыз деп айтты эле. Азыр суук келди, бирок өзүңүз айткандай көпчүлүк айылдарда трансформатор күйүп кетип атат деп атасыз. Буга кандай карайсыз? Эми өкмөт иштеп атат дегенден алысмын. Иштеп атышат. Жакшы, бирок баягы бул же бюджеттин тартыштыгынан да болуп атат. Биринчиден жетишсиздик болуп, кай бир айылдарда баягы илгертен бери келаткан жыгач столбалар бар. Илгертен бери келаткан жанагы ичке зымдардын баары өзүнүн убактысын колдонуп срогунан ашып кеткендер. Ал бир аз шамал болсо бири-бирине тийип өчүп калып атат. Анан свет электр энергиянын лампочканы араң-араң үлбүрөтүп күйгүзүп атат. Ошол боюнча биз айылдар кыдырганда дагы элдин баары, мен үйлөрүнө чейин кирип көрүп чыктым. Муну мен жастан бери айтып келатам. Бирок бир топ столбалар которушту, бир аз линия которду, бирок баарына жетише алган жок. Ошону дагы мен айтып атам, азыр кийинки жылдын биринчи кварталына болсо да коюп которуп бергиле. Анткени азыр бүгүнкү күндө баягы ар бир үйдө холодильник бар, телевизор бар дегендей, ошолор баягы көпчүлүккө күйүп да кетип атыптыр да. Мына өзүңүз билгендей, азыр кыргыз өзбек мамилеси аябай жакшырып баратат. Акыркы жылдары өлкө жетекчилери да бири-бири менен жолугушуп атат. Азыркы учурда айтсаңыз, эми баягы темир жол маселесин көтөрүп кетпесиңизби, жандандыруу боюнчачы? Ошол нерсе, ушул ири чоң жолугушууларда көтөрүлүш керек деп эсептейсизби? Ооба, менимче, мен ойлойм, ошол мына жакында дагы биздин төрагабыздын дагы барат деген маалымат чыгып атат. Эгерде барса төрага деле көтөрсө жараша берет бул маселелердичи. Анан өкмөттүн деңгээлинде, президенттин деңгээлинде көтөрүлсө дагы бул маселе жакшы болмок да. Чындыгын айтыш керек, бүгүнкү күндө өзбек мамлекети менен мамилебиз жакшырды да. Анан ошол эле мезгилде темир жолду тез аранын ичинде чечип албасак биз, мен айттым го, мисалы бүгүнкү күндө 5000ден 4000 чейин ушул Ош-Бишкек жолунда авто каттам болот экен да. Бул аябай эле көп нагрузка берет. Анан көпчүлүк кырсыктар болуп атпайбы? Мурда Союз мезгилинде Жалал-Абад, Бишкек темир жол адамдарды ташуучу каттам бар болчу да. Ушуну тез арада жандандырышыбыз керек. Андан тышкары ошо жүктөрдү, күйүүчү майларды ошол жергиликтүү мына Ош областына, Жалал-Абад областына, Баткен областына бүгүнкү күндө автомобиль жол менен ташышып атпайбы? Көптөгөн мына кырсыктар болуп, канчалаган бензовоздор ошол жерде кылып, канчалаган адамдардын өмүрүнө алып кетти да. Мен ойлойм, ушул темир жолду тезден жандандырсак, биз ушул көйгөйлөрдөн кутулат элек деген ойду айтып келет да. Сиздер мына сууга баа коюлуш керек, суу сатылыш керек деген маселени көтөрүп атасыздар, бирок эл аралык келишимдер кандай болот мындай чактачы? Мына мен кечээ эле ушул Орто Токойду 92%-ын Өзбекстан колдонууга келишимди ратификация кылганда, ошондо министрге суроо бердим да өкмөткө. Ушул маселени качан көтөрөсүңөр? Силер азыр ал жерде суу сактагычтын ремонтун же болбосо ошону мындай ремонттоо жана башка маселелердин каражатын төлөп берет деди да. Бирок ал өзү сууну биз эмне үчүн чогултуп атабыз? Кыргызстанда мына мисалы ошол эле Киров суу сактагычы, Орто Токой, Токтогул жана башка суу сактагыч кылыш үчүн канча деген миңдеген гектарлар жер ошонун астында калып атат. Кыргызстанга зыяндуулугу бар. Дренаждарды жасаш керек, айылдарды суу басат. Мына ошон үчүн биз сууну компенсация катары сатыш керек. Мына айылда фермерлер бүгүнкү күндө суу кароо үчүн, сугат үчүн сууну сатып алат. Мындайча ар бир литрине төлөп берет. Ал эми биз коңшу мамлекеттерге сууну сатпайт экенбиз да. Мына ошону мен маселени коюп атам. Суу бул как товар болуш керек.
келечекте биз эң бай өлкөгө айланышыбыз керек, суубузду сатып гана. А эгер биз мынтип бекер бере берсек, биз банкрот болобуз. Мына ушул маселени мен койдум. Өкмөт бул боюнча бизде план бар деди. Жакында мен бул маселени сурайм. Качан, канча тыйындан коет литрине же болбосо кубуна кылып туруп. 25 жылдан бери эле ушу депутаттарбы көтөрүп келет да, сууну сатыш керек деп, бирок эч кандай бир жетише алган жокпуз го. Анткени өкмөттө саясий эрки жетпей атат ушул маселени койгондо. Мына кечээ эле бүгүн мен дагы көтөрдүм. Былтыр эле мурдагы жылы алдык деген 4 пансионатты кайра Өзбекстанга карматып бердик деп атат, берип койдук депчи. Бул эмне саясий эркпи? Сиздер күн тартиби программасын көрдүңүздөр. Жогорку кеңештин жаңылыктары менен кененирээк Кеңеш KG сайты аркылуу жана парламент радиосунан тааныша аласыздар. Саламатта туруңуздар.